Мындан туура 8 жыл мурда курулушу башталган райондун Кызыл Жылдыз айылындагы 225 орундуу Калаакиев атындагы орто мектебинин бүгүнкү күндө 60% жумуштар аяктап калды. Азыркы учурда жаңы мектептин курулушуна керектүү от казанын салуу үчүн эски мектептин авариялык абалдагы корпусун бузуу иштери башталганы турат. Курулуш иштери да азыр жакшы жүрүп жатат да. УКСтун технадзору келгенде бизге айтты да, бул курулуш иши сентябрга чейин да бүтүп калышы мүмкүн. Бирок бизде азыр бир кармап жатканы от казанды куруш керек болуп атат да. Ал от казанды куруш үчүн биз деген бул экинчи корпустун имаратын бузушубуз керек болуп атат. Мына ушул иш боюнча бүгүн маселе каралды. Комиссия түзүү иштери жүргүзүлүп жатат. Кудай буйруса, ошо мектебибиз убагында бүтүп калат деген ишеничтебиз. Ушундай эле мектептин курулуштары республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинин эсебинен Таш ТӨБө, Баш Кууганды жана Кабак айылдарында жаңы мектептер курулуп жатат. Мындан тышкары Жумгал айылында бала бакчанын жана Түгөлсай айылында спорт залдын курулуш иштери аяктап калды. Ал эми Чаек айылындагы Чынара Дүйшөева атындагы балдардын искусство мектебинин экинчи кабаты көтөрүлүп жатат. Жергиликтүү бийликтин маалыматында бул жылы 50%дан ашкан мектептин курулуштары аяктайт. Жумгал райондук мамлекеттик архивидин имараты республикалык бюджеттин эсебинен 19 миллион сомго курулуп жатат. Эки кабаттуу имараттын ичи тышында бир аз жумуштары калыптыр. Буйруса бир айдын ичинде курулушу бүтүп, ишке берилет дейт мындагылар. Жумгал райондук мамлекеттик архиви 1975 жылы уюшулуп, 2002 жылы мамлекеттик архив статусун алгандан бери эски оорукананын пайдаланылбай калган имаратында баш калкалап келишкен. Бүгүнкү күндө архив кызматкерлерине заман талабына ылайык бардык шарты бар жаңы имаратта иштөө буйруптур. Ал жумуштар ичинде косметика болгон бир кичине иштери калды. Жакында суу киргизиш керек, суу кирип деле алган, сууну казатан азыр свет киргизиш керекпиз. Бир айга жетпей бүтүп калабыз. Тапшырганга даярдылып калдык бир айга. Район аймагында акыркы жылдары жаңы курулган имараттар көбөйдү. Айта кетсек, учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жаңы имараты курулуп бүтүп калса, райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын курулушунун биринчи кабаты көтөрүлдү. Ошондой эле райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун короосунда жугуштуу оорулар бөлүмүнүн түптөлүүсү күтүлүүдө. Жумгал район аймагында капиталдык салымдар беренесинен бүгүнкү күндө 7 социалдык объектинин курулушу жүрүп жатат. Мындан тышкары 4 социалдык объектинин бүгүнкү күндө долбоорлоо сметалык документациясы аяктады. Алардын катарында мына мен турган Калаакиев атындагы Жумгал музыкалык драма театры да бар. Көп жылдар бою барбаган жери, каккылабаган эшиги калбаган райондогу театр кызматкерлери имаратынын эскилигин айтып, жаңы театр имаратын курууну суранып келишкен. Бүгүнкү күндө өлкө казынасынан 1 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, жер маселеси чечилип берилип, район аймагына 600 орундуу театрдын пайдубалынын түптөлүүсү күтүлүүдө. Жерибиз чечилди, мынакей буйруса. Проектированияга, жана долбоорду проектлегенге бизге 1 миллион акча которулган. Документациясы уже болуп бүтүп, эми Кудай билсе бир июнь айынын аягындабы же июлдун башындабы жерге бир капсула сала турган деп алдында турабыз. Абдан кубанычтабыз. Жумгал эли да биз менен кошо чогуу кубанып атат. Учурда курулуш иштери жүрүп жаткан ар бир курулуш объектисинде курулуштун сапаты, иштин жүрүшү менен жумуштун аткарылышы боюнча мониторинг иштери жүрүп келет. Жакында эле нарындагы капиталдык салымдар курулуш башкармалыгынын өкүлдөрү менен биргеликте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жергиликтүү администрациянын өкүлдөрү менен биргеликте жүрүп жаткан курулуштардын абалы боюнча мониторинг жүргүзүлдү. Учурда абалы жакшы, бардык 7 курулушта тең курулуш иштери жүрүп жатат. Эске салсак, бул жылы райондун алыскы Лама айылында 100 орундуу жаңы мектептин жана Байзак айылында 120 орундуу бала бакчанын курулушу үчүн долбоордук сметалык документтери түзүлүп, капиталдык салымдар беренесине сунушталды. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.